Түз эфирде күндеми маалыматтык программасын толтырылган чыгарылышы аны мен Айбек Исабеков таныштырам, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкекте өтүп жаткан 3-чү элдик курултайдын 1-чи күнү жыйынтыкталды. 700 делегат чакырылса, анын 689 катышууда. Делегаттардын 500 эркек, 161 аял, 61 башка улуттун өкүлдөрү. Кара жанды карч уруп иштеп жатасыздар. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кесиптик майрамы менен куттуктады. Европарламенттин Кыргызстандын ички чечимдерин талкуулоого же комментарий берүүгө укугу барбы? Депутат Тери Марияни Кыргызстанды коргоп, парламенттин резолюциясы өлкө эгемендигинин негизги принцибине шек келтирип жатканын айтып чыкты. Бишкек мэриясы Бишкек жылуулук электр борборуна республикалык бюджеттен 1 миллиард сом насыя алуу демилгесин көтөрдү. Мэр Бишкек жылуулук борбору азыр өтө оор финансылык кырдаалда турганын айтууда. Бакча курулай электе жер жеке менчикке берилген. Жалал-Абадда бала бакчанын алдындагы жер маселеси кантип чечилет? Бүгүн Бишкекте президент Садыр Жапаровдун катышуусунда 3-чү элдик курултай башталды. Ага республиканын жалпы аймактарынан келген 700гө жакын делегат катышып жатат. Элдик жыйын 2 күнгө созулат. Анда катышуучулар негизинен аймактарда жана айылдарды өнүктүрүүгө басым жасап, жергиликтүү бийлик тарабынан чечилбей жаткан бир катар социалдык маселелерди көтөрүштү. Бүгүн Борбор калаада президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен 2 күнгө ылайыкташкан 3-чү элдик курултай башталды. Элдик жыйынга жогорку кеңештин спикери баштаган депутаттар, министрлер кабинетинин төрагасы баштаган өкмөт мүчөлөрү, башка уюмдардын жетекчилери менен катар өлкөнүн баардык аймактарынан 698 делегат катышты. Бул жылкы иш-чара жылдагыдан өзгөчөлөнүп, мында чогулган делегаттардын эң улуусу 98 жаштагы атага ажонун сыйы көрсөтүлүп, ак чепкен кийгизилди. Андан кийин өлкөнүн акыркы жылдардагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги жыйынтыктары тууралуу тасманы көрсөтүү менен башталды. 2023 жыл бюджет 575 миллиард сом, ички дүң продукция 1 триллион 228 миллиард 900 миллион сом. 2024 жыл бюджет 670 миллиард сом, ички дүң продукция 1,5 триллион сом күтүлүүдө. Андан соң мамлекет башчы Садыр Жапаров өлкөдөгү абал тууралуу кайрылуу жасап, бүгүнкү иш-чарада өлкөнүн, элдин, бийликтин жана мамлекеттин жаркын келечеги тууралуу талкуу болоорун эскертти. 2 күн бою түрдүү пикирлер, көз караштар айтылып, ортого салынган ойлор менен жыйынтыктуу чечимдер кабыл алынаарын кошумчалады. Ошондой эле мамлекеттин экономикалык өсүшү, жаңы тарыхый чектерди багындыруу жолундагы аткарылып жаткан иштерге кенен токтолду. Урматтуу делегаттар, ар бириңиздер өз шайлоочуларыңыздардын тапшырган аманаттары менен келип олтурасыздар. Курултайдын жүрүшүндө сиздер аркылуу элибиздин үнү, тилеги, үмүтү, жаркын келечекке болгон умтулуусу талкууланмакчы. Бийликтин эл менен ачык диалогу учурдагы көйгөйлөрдү чечүүгө гана эмес, келечекти бирге курууга карата умтулган ар бирибиздин жарандык аң сезимибиздин далили. Дүйнөлүк банк жүргүзгөн калктын социалдык экономикалык мониторингинин жыйынтыктары коррупция менен күрөшүүгө ишенген жарандарыбыздын колдоосу күн санап көбөйүп жаткандыгын тастыктады. 2021 жылы шаар тургундарынын арасында колдогондордун саны 60%ды түзсө, 2024 жылы 83%ды, ал эми айылдыктар арасында 83%дан 89%га чейин өскөнүн көрсөткөн. Ошондой эле мамлекет башчы кыргыз-өзбек чек арасынын чектери толугу менен чечилип, кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр аягына чыкканын, мамлекеттин ички дүң продукциясын быйыл 1,5 триллион сомдук чекке жеткирүү пландалганына токтолду. Аны менен катар коррупцияга, кылмыштуулукка каршы күрөш улантылат, бирок бул багытта элдин колдоосу керектигин кошумчалады. Аны улай учурда жарандарды жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу багытында артыкчылыктуу аракеттер ишке ашырылып, жакынкы жылдары өлкө боюнча 40 миңден ашуун жаңы батир куруларын, коомдо мугалимдерге, дарыгерлерге, аялдарга жана балдарга карата зомбулукка жол берилбеши керектигин айтып, андан сырткары бир катар аткарылып жаткан багыттарга токтолду. Кыргызстан өз күчү, талыбаган аракети, ресурстары менен мүмкүнчүлүк аркылуу сапаттуу өнүгүүгө кадам таштадык. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору буга чейин ондогон жылдар бою текчелерде чаң басып калып кеткен. Биз бул долбоорго киришкенибизде ага ишенбегендер атүгүл бул жолду жомок деп шылдыңдап күлгөндөр да болгон. Азыр ал жомок эмес экенине, ишке ашып жаткан кадимки долбоор экенине баарыңыздар күбө болуп отурасыздар.
27 декабрь күнү бул жолдун расмий курулуш иши башталат. Андан кийин Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев өз сөзүндө акыркы 4 жыл аралыгында аткарылып жаткан алгылыктуу кадамдарды белгиледи. Ошону менен бирге спикер Билим берүү жана илим министрлиги жаңырган жылдан тарта Жогорку билим жана илим министрлиги жана агартуу министрлиги болуп экиге бөлүнөөрүн билдирди. Билим берүү тармагына өтө чоң көңүл бөлүшүбүз керек. Айрыкча мугалимдердин макамын бекем коргошубуз керек, көтөрүшүбүз керек. Тилекке каршы коомдо терс көрүнүштөр бар. Бул министрликке эки баштуу министрлик койсок дагы ал министр алып кете албай жатат. Мына ошол багытта мен демилге көтөрүп бир-эки жолу парламенттин трибунасында да айттым, министрликти бөлүш керек. Мектепке чейинки жана мектеп билими өзүнчө агартуу министрлиги, ал эми жогорку билим жана илим министрлиги өзүнчө түзүлүш керек. Андан соң сөз кезеги делегаттарга өтүп, алар өз шайлоочуларынын атынан аймактарды жана айылдарды өнүктүрүүгө басым жасап, социалдык маселелерди көтөрүштү. Алардын катарында Асылбек Абдыкадыров Нокен районундагы көйгөйлөрүн санап, сөз эркиндигине токтолду. Бул интернет сайттарда сөз эркиндиги жок. Жада калса делегаттардагы дежурныйлар дегендер бар. Кээ бир массалык маалымат каражаттары болуп жаткан жакшы иштерди да терс мааниде чагылдырып, коомдук пикирди манипуляцияларга аракет жасашат. Ошолорго да өз ойлорун ачык айтканы ушул жерден трибунадан убакыт берип, алар да ойлорун билип койбойлу. Ага жооп кылып мамлекет башчы Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин айтып, кимди сүйлөтөм десеңер трибуна силердики деп мында катышып жаткан делегаттарды ачык айтууга чакырды. Сиз туура айттыңыз, кандай гана маселелер болбосун, мына трибунага чыгып ачык айткыла. Силердин чапаныңарды чечип албайт эч ким, бир тал чачыңар түшпөйт. Азыркы киши туура айтты, сөз эркиндиги бизде бар, мындан ары болуп да келген, бирок мен кече күнү да айттым, бүгүн да кайталап коеюн, бир маек берип атып айттым элем. Сөз эркиндиги менен ушак айыңды бирөөгө жалган жала жаап мазактоону, анан калп айтууну токтотса эле, алмаштырып албаса эле болду. Сөз бересиздерби, бербейсиздерби, курултайдын делегаттары чечет. Биз эч каршылыгыбыз жок. Жашыра турган эчтекебиз жок, корко турган да эчтекебиз жок. Мында келген делегаттардын дээрлик баары эле айыл шаарларындагы көйгөйлөрү менен келишкен. Анткени буга чейин жергиликтүү, андан майнап чыкпай райондук, облустук бийликтегилерге да кайрылып көрүшкөн. Чечилбеген соң минтип үмүт артып курултайда ажоонун алдында ачык айтууну эп көрүшкөн. Адыр үлүш жерибизге суу катышуу керек, таза суу керек элге. Анан биздин айыл өкмөткө бир Samsung трактор керек эди. Ошону айтып атам. Анан кийин азыркы жаштарга, жаңы үй бүлөлөргө трансформация, тамарка маселеси. Ушул нерселерди айтканы келди. Мен ушул Ынтымак айылындагы Арыкбай орто мектебибиз бар. Ал мектепти ушул 5 жылдан бери сметасын түзүп өткөрүп атабыз. Себеби ал жерде ным, плесен болуп кетти. Балдардын, мугалимдердин өпкөсүгө зыян болуп, ушул ден соолугуга, ошого президентке прямо кайрылгым келип атат. Урматтуу президент, ушул мектебибиз бардык документтерди өтүп келген, ушул жерде турат да, эме болбой. Анан ушул мектептин алдагы барчын балдар бакчасынан чоң салам. Себеби бир тыйын каражат коротпой биз Араптар фондунан куруп алдык. 40 бала болса, азыр 100 балага жетти. Ошо кошумча имарат сурап келдик. Ош областынын Окат районунун Кыргыз Ата айыл аймагынан келдим. Биздин эң элдин көйгөйүн айта кетсем, биринчи маселе жанагы жөлөк пул маселеси болуп атат. Бул көйгөйдү чечип берүүңүздөрдү суранабыз элдин атынан. Андан дагы жанагы союз убакта курулган, бизде курулган мекемелер бар. Ошол мекемелер мектептер да. Азыр элдер мектеп кура албай жүрүшөт. Бизде курулган мектептерди 40 жылдан 30 жылдап капиталдык ремонт өтөлек. Капиталдык ремонт өткөрүп берүүсүн суранабыз дагычы. Булардын катарында буга чейинки курултайга катышып келгендери да бар. Андагы айтылган маселелери дээрлик чечилип берилген. Мындан улам бул иретте үмүт кылып, кезектеги каралбай калган көйгөйлөрүн айтууну чечишкен. Мына азыр аябай суук болуп атат го. Бизде ошо Западный районда 4 район бар да, ошо Кермет аймактык кеңешинде. Черемушка, Анар, Төлөкөн, Западный, Кулатов райондору бар. Ушул райондорго көп кабаттуу үйлөр аябай көп түшүп атат да. Анан көп кабаттуу үйлөр көп түшүп, жылуулук системасын насос менен тартып алышат экен дагы, баягы эски 5 этаж үйлөргө жылуулук системасы жетпей калат экен.
Себеби ошо жылуулук свет менен алынат, ошо светтин кубаттуулугу жетпейт экен. Анан эл суранып атат, ушул 4 районго 4 от казан курулуп берсин, же болбосо ошо жылуулук системасын күчтөндүрө турган кичинекей ТЭЦ ошо курулуш керек болот. Азыр мына суукта аябай кыйналып атышат. Элдер күнүгө менден сурайт, мен депутат болгонсупчу. Чолпон айыл өкмөтүнө караштуу Оробаш айылы ошо жолу жок да, ошо жол маселесин Минтрансқа, президент аппаратка далай жол кат киргиздик. Ушуну баланс, Минтранстын балансына алдыра албай келебиз да ушул жолду. Анан ушуну президентибиз Садыр Нуркожоевич ушуга чоң көңүл буруп койсо, экинчи 2000 Оробаш айылы деңиз деңгээлинен 2100 метр бийиктикте турат. Мурда высокогорьега кирчи, кийин высокогорьяны алып салып, ошону киргизе албайбыз. Пенсия курагына келген адамдар пенсияга чыга албай кыйналып келишет да. Курултайдын жүрүшүндө бардык министрликтердин атайын коомдук көчмө кабылдамалар уюштурулган. Ага аймактардан келген делегаттардын суроо жана сунуштары кабыл алынып, маалыматтар берилет. Республикабыздан келген бардык делегаттарды бүгүн кабыл алып атабыз. Жалпысынан алганда 100дөн ашык кайрылуулар келип түштү. Негизинен кайрылуулардын жолдорду министрликтин карамагына алуу боюнча, көпүрөлөрдү куруу боюнча жана айыл ичиндеги жолдорду асфальт төшөө боюнча кайрылышып атат. Биз бул кайрылуулардын бардыгын иликтеп чыгып туруп, бардыгына тийиштүү жоопторду беребиз. Мына азыр 25-жылдын планы дагы бекитүү алдында турат. Ушу кайрылууларды дагы ошол планыбызда бардыгын камтып кеткенге биз бардык мүмкүнчүлүктөрдү жумшайбыз. Эскерте кетсек, эртең 3-чү элдик курултай өз ишин улантат. Курултай жалпы элдин көйгөйлөрүн көтөрүп, багытын аныктай турган институционалдык жыйын. Ал боюнча норма баш мыйзамга киргизилип, тиешелүү мыйзам кабыл алынган. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Эгемен мамлекетти ички тышкы коркунучтардан коргоодо каражанды карч уруп иштеген эмгегиңиздердин жыйынтыгы өлкөбүздүн бардык аймактарында бейпилдиктен кооптуу делген чек ара тилкелерибизде тынчтыктын өкүм сүрүшү. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун 20 декабрь улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери менен ардагерлерин кесиптик майрам менен куттуктоосунда айтылды. Мамлекет башы атайын кызматтагылардын коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүсүндө жетишилген натыйжаларды белгиледи. Мамлекет башы дүйнөдө болуп жаткан чакырыктарды алдын алуу үчүн жалпы эле күч органдарынын, анын ичинде улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине шарттар түзүлүп жатканын кошумчалады. Урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлери жана кадырлуу ардагерлери, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Эгемен мамлекетибиздин коопсуздугун, анын аймактык бүтүндүгүн, ички тышкы коркунучтардан коргоо милдети сиздерге ишенип тапшырылган. Бул ыйык вазыйпаны так аткаруу үчүн сиздер күнү түнү бел чечпей каражанды карч уруп иштеп келе жатасыздар. Анын жыйынтыгы катары өлкөбүздүн бардык аймактарында бейпилдиктен кооптуу делген чек ара тилкелерибизде тынчтыктын өкүм сүрүшүн белгилеп кетсек болот. Сиздердин тайманбас аракетиңиздердин натыйжасында коррупцияга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы аюусуз күрөш натыйжалууланып, учурда өз жемишин берүүдө. Ак ниет ишкерлердин эмгегин сүлүк курттай соруп, жарандардын бейпил турмушуна бөлүк салган кылмыштуу топтордон чечкиндүү түрдө арылып жатабыз. Экономикалык өсүшүбүзгө ушундай эле зыян келтирген чиновниктер дагы кылмыш жоопкерчилигине тартылууда. Жыйынтыгында өлкөбүздүн казынасына миллиарддаган каражаттар кайтарылып, экономикабыздын өсүшүнө олуттуу салым кошулду. Кымбаттуу кызматкерлер, акыркы убакта дүйнөдө болуп жаткан күтүүсүз окуялар бизден калыптанып калган иштөө ыкмасынан арылып, жаңыча ой жүгүртүүнү жана ыкчам аракеттенүүнү талап кылат. Бул окуялар ошол чөлкөмдөгү гана кырдаалга таасирин тийгизбестен, эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын жанданышына да түздөн түз өбөлгө түзөрү талашсыз. Ошондуктан болуп жаткан коркунучтарга жана чакырыктарга дайыма даяр болуп, алдын алуу иштерин жүргүзүү сиздердин негизги милдетиңиздер. Ушул өңүттө чалгындоо жана контур чалгындоо иштеринин натыйжалуулугун арттыруу, эл аралык терроризмге жана экстремизмге азыркы замандын жарасына айланган кибер кылмыштуулукка каршы күрөшүү ар дайым жадыбызда болушу керек.
Урматтуу улуттук коопсуздук органдарынын өкүлдөрү, өлкөбүздүн экономикасынын ыраттуу өнүгүшү менен жалпы эле күч органдарынын, анын ичинде улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлерине шарттар түзүлүүдө. Кызматкерлерди турак жай менен камсыздоо жана аларды ар тараптан колдоо маселелери ийгиликтүү чечилип жатат. Өлкөбүздүн улуттук коопсуздук органдарынын жетишкендиктеринде бул кызматтын ардактуу ардагерлеринин барандуу салымы зор экенин баса белгилейм. Элибиздин бейпил жашоосуна арнаган көп жылдык ак кызматыңыздар эч качан мамлекеттин көз жаздымында калбайт. Урматтуу кызматкерлер жана ардагерлер, сиздерди бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен дагы бир ирет куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, узун өмүр жана кажыбас кайрат каалайм. Үй бүлөңүздөр менен бакубат турмушта өмүр сүрүңүздөр. Күнөстүү Кыргызстаныбыз, жаратман элибиз өнүгүп өсө берсин. Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук кызматын 2020 жылдан бери башкарып келет. Бул жылдар аралыгында коррупция жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы аяосуз күрөш жүргүзүү анын негизги принциптеринин баш сабында турду. Жыйынтыгында мамлекетке 168 миллиард 287 миллион 49 миң сом кайтарылды. Бул иштердин артында президент Садыр Жапаровдон УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин өмүрүнө бир нече ирет кол салуу аракеттери да болгон. Ага карабай УКМК кызматкерлеринин толук кандуу иштешине шарттарды түзүп, эки тең канжыгага баштарын байлап алып иштеп жатышат. Бүгүн 20 декабрь улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин кесиптик майрамы. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай жанагы бандиттик топтор жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин Камчыбек Ташиев жетектеген күндөн тарта коррупция менен күрөш күч алып, бир катар жемкорлордун үлөктөрү, мамлекеттик кызматкерлер кармалды. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев алгач эле ишмердүүлүгүн өлкө казынасын өз жөнтөгүндө иштеткен чиновниктерден тазалоо менен баштаган. Жыйынтыгында 2020 жылдын октябрынан бүгүнкү күнгө чейин мамлекетке 168 миллиард 287 миллион 49 миң сом кайтарылган. Бул каражаттар коррупциядан, мыйзамсыз иштерден бюджетке өндүрүлгөнү гана. Биз 25-26 2 жылдын ичинде Кыргыз мамлекетиндеги коррупцияны тыйышыбыз керек. Жок кылышыбыз керек. Коррупция бул эң негизги биздин душманыбыз болуш керек. Коррупция болгон жерде өнүгүү жок. Коррупция болгон жерде мамлекеттин түзүлүштүн бекемдиги жок болот. А коррупция кимдердин арасында? Мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Ошондон ушул багытта жумушуңарды күчөткүлөгүн. Коррупцияга аягосуз күрөш жарыялап, кимде ким мамлекетке кыянатчылык кылса, баарын жоопко тартышыбыз керек. Коррупция деген өзү өркүндө биринчи алдыга чыгып алган да, он менен күрөшкөн эмес да. Sen dedin mi men daha şey vereyim de bir öğretişkende bu prezidenti baş bolup. Buna bu 4 yıldan beri güreşü bul degene bul istoriyada bolganımız. Başka memleket primer alıp başladı. Korrupsiya menen kantıp güreşti. Malades rahmat uşularga Sadır menen şu kamçiniz şunçalık işti kılıp atat. Onu yer tarazada кайерде болбосун мына келтирди, мындай кылды, андай кылды. Буга чейин мамлекеттин ишмердүүлүгүнө караларда аралашып келгени айтпаса да белгилүү болчу. Дал ушул уюшкан кылмыштуу топторду жок кылуу үчүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев аюусуз күрөш жүргүздү. Жыйынтыгында Камчы Асанбек, Кадыр Досонов, Эркин Мамбеталиев жана Чыңгыз Жумагулов сыяктуу уюшкан кылмыштуу топтун лидерлеринен 50 миллиард сомго жакын каражат өлкөнүн бюджетине алынды. Мыйзамдарга баш ийбей, өз билгенимди кыла берем дегендери жок кылынды. Уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүшүбүз керек эле, күчөттүк, жыйынтыгын берди. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай жанагы бандиттик топтор жок. Уюшуп алышып, бандиттик кылып, баягы ишкерлерди тоноп, же болсо бирөөнү коркутуп үркүткөн эч ким жок. Андайлар болсо, аларды дагы жоопко тартабыз. Камчыбек Ташиев келгенден бери бардык шарттар түзүп берди биринчиденчи. Бардык жерде жаңы имараттар салынды деген, айлык маянасы деген бардык жагынан шарт түзүлүп атат да. Ошон үчүн балдыр УКМКнын кызматкерлери иштеп атат десек болот. Уюшулма кылмыштын топтору ОПГ деп коебуз. Кандай даражага жетип калганын даже диктовать этип, жогорку кеңешке чейин бул депутат болот, бул депутат болбойт деп. Анан мына көрүп атасыңар, акыркы жылдары бизден кийин биздин мынабу уюшулган топтун баягы башчысы деп коебуз Көлбаевди баягындай биздин кызматкерлерге баш ийбей куралдуу күч эме кылган үчүн ал жерде мыйзамда бар.
туура эле колдонгон, аны атып ошо каза болуп атат. Бизден кийин анан биздин дагы коңшу өлкөлөрүбүз, Өзбекстан, Казакстандар да ошондон нерсе өтө баштады, бизден көрүпчү. Эми мына Кудай буйрса, азыр ОПГ деген почти бизде жок болуп калды. УКМК кызматкерлери коррупция, уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүү үчүн аларга жетишерлик деңгээлде шарттар түзүлүшү керек болчу. Камчыбек Ташиевдин жетекчилиги астында республика боюнча атайын кызматтын кызматкерлери жаңы имараттар, турак үйлөр, балдар үчүн бала бакчалар салынып, заманбап техникалар менен камсыздалышкан. Алсак 19 декабрда Чүй облусу боюнча башкармалыгына жаңы имарат курулуп, анын ачылышына катышкан мамлекет башчысы Садыр Жапаров УКМКга түзүлгөн шарттарга кенен токтолду. Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн туруктуу имараты жок болгондугуна байланыштуу ар кайсы объектилерде жайгашууга мажбур болгон экен. Маселен, 2007 жылга чейин Токмок шаарында иш алып барса, 2007-2010 жылдар аралыгында УКМКнын аскердик бөлүгүнүн аймагында иштеген. 2010 жылдан тартып 2012 жылга чейин чек ара кызматынын имаратында жайгашкан. 2012 жылдан 2017 жылдары болсо УКМКнын антитеррордук борборунун мекемесинде иштеп келген. Борборубуз Бишкек шаары жайгашкан кең Сары Өзөн Чүй облусу боюнча башкармалыктын өзүнүн имараты жок иш алып барыш эле көп нерседен кабар берип турат. Тилейген ушу Чүй облусунда имараты жок иштегендин өзү эле ушу мамлекет эмнени карап отурган деген суроо туулат. Коррупция жана уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөшүүнүн артында президент Садыр Жапаровдон УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин өмүрүнө бир нече ирет кол салуу аракеттери да болгон. Алардын арасында коомчулукка белгилүү болгону жакында эле атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиевди жок кылуу аракети болуп, ишке ашпай калганын айтсак болот. Учурда мамлекет Ташиевдин коопсуздук маселеси боюнча күчөтүлгөн тартипте кайтарууга алган. Андыктан бүгүнкү күндө өмүрүнө кол салуу мүмкүн эмес. Эскерте кетсек, 20 декабрь улуттук коопсуздук кызматында иштегендердин кесиптик майрамы. Бул дата 2007 жылы өкмөттүн токтому менен бекитилген. Мына ушул күндүн коопсуздук кызматкерлердин күнү катары белгиленишинин тарыхый дагы мааниси бар. Советтер Союзунун тарыхында бул түзүмдүн аталышы бир нече ирет өзгөргөн. Алгачкы жолу 1918 жылы Бишкек уездик тергөө комиссиясы болуп түзүлгөн болчу. Ошол тарыхты улап келе жаткан учурдагы улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин Камчыбек Ташиев 2020 жылдан бери ийгиликтүү башкарып келет. Мен мисалы быйылкы жылы 2024 жылы иштеген ишиме өзүм канааттанган жокмун. Мен аз иштедим деп эсептеймин. Мен туура иштеп акырына чейин элдин мындай көңүлүн толтура албадым деп эсептеймин. Ошондуктан эмдиги жылы мындан да көбүрөөк иштейбиз. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион. Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чегаранын долбоордук линиясын мыйзамдуу түрдө каттоо үчүн материалдарды даярдоого киришти. Бул тууралуу 11-19 декабрь күндөрү эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жана топографиялык жумушчу топторунун Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында болгон кезектеги жыйынында айтылды. Кыргыз өкмөтү бул иш Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда улантылаарын билдирди. 4 декабрда Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор бардык тилкелер боюнча тактоо иштерин аяктаган. Жумушчу топторго Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо боюнча жыйынтыктоочу документтерди даярдоо боюнча тапшырмалар берилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 11 декабрда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегарасы боюнча документтер жогорку кеңешке 2025 жылдын январь айында киргизилерин айткан. Кыргызстанда сөз эркиндиги болуп келген жана боло берет. Көпчүлүккө маалым болгондой айрым жалпыга маалымдоо каражаттары, блогерлер өлкөдө сөз эркиндигине чектөөлөр каралып, журналист жана активисттерге карата кысым болуп жатканын кабарлап келишет. Деген менен оюн эркин жеткирип, маалымат каражаттарында ачык сын пикирлер айтылып жатканын, бийликти сындап жаткан журналисттер менен активисттер да танбаса керек. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров да сөз эркиндигине эч кандай чектөө жок экенин айтып, ушак айыңда бирөөгө жалган жала жаап, мазактоону жана калп айтууну сөз эркиндиги деп атагандын өзү чоң жаңылыштык экенин ар дайым коом алдында ачык айтып келет.
Кыргызстанда журналисттик кесипти аркалагандар үчүн быйыл чоң жаңылык киргизилди. Мындан бир нече күн мурун өлкө тарыхында алгачкы жолу президенттин Мейкин сыйлыгын тапшыруу иш-чарасы өттү. Сынакка жалпы 200дөй материал келип түшкөн, алардын ичинен суурулуп чыгып, 10 журналист 10 номинациянын жеңүүчүсү болду. Ар бирине 1 миллион сомдук сертификаттар тапшырылды. Мейкин сыйлыгы жөн эле журналисттердин көңүлүн алуучу сыйлык эмес, бул журналисттик принциптерге таянуу менен Кыргызстанды жаркын келечекке, жаңы ой жүгүрткөн коом курууга күн сайын жакындаткандар үчүн уюштурулган сыйлык. Бул калеми мененби же фото, видео камерасы мененби айтор азыркы Кыргызстандын көп кырдуу портретин тартып, анын татаалдыгында, таасирдүү жетишкендиктеринде чагылдырып, улутубуздун тарыхый эс тутумун калыптандыргандар үчүн сыйлык. Мамлекет башчысынын суранычы менен сынакка келип түшкөн материалдарда бийлик тарапты жактаган же мактаган маани камтылбашы керектиги айтылган. Тандалып алынган 10 материалдагы сюжет макалаларда мындай өңүттөгү жагдайлар жок. Анда өлкөдөгү карапайым калктын жөнөкөй жашоосу, жетишкен ийгиликтери жана кемчиликтери, Кыргызстандын кооз жерлери чагылдырылган. Сыйлык тапшыруу аземинде президент Садыр Жапаров жалпы коомчулуктун ой жүгүртүүсүнө журналисттердин орду чоң экенин билдирди. Алар көйгөйлүү маселелерди чагылдыруу аркылуу аны чечүүгө бийликке жардам берип жатканын белгиледи. Бирок коомчулукта ополтоодой таасири бар экенин билип туруп, жеткиликсиз жалган маалыматтарды чыгаруу менен элге карама-каршы маанай жараткан журналисттер бар экени да белгилүү. Мамлекет башчы кыргызстандыктарды андай жол менен адаштырбоого чакырды. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү элдин көзү, кулагы жана үнү. Сиздердин айткандарыңыздар менен жазгандарыңыздардын негизинде коомчулук маалымдар болуп, коомдук пикир жаралат. Ошондуктан сөзүмдүн акырында учурдан пайдаланып, ушул жерден пайдаланып калбасам болбойт. Урматтуу айрым журналисттер, айрыкча Азаттык радиосу жана башка 5-6 сайттар жалган маалыматтарды таратып коюп, тымпыйып олтуруп калбастан этият болсоңуздар деп суранып кетет элем сиздерден. Коррупцияны иликтеңиздер, биздин кемчиликтер болсо, аны жиликтеңиздер, ачыкка чыгара бергиле, биздин коомчулуктан жашыра турган эч нерсебиз жок. Бирок баягы дейт дебей, алмакан эжем айтып атпайбы дебей, материалдарыңарды эң жок дегенде бир 90%-ын далилдеп алып туруп, далилдер менен анан кийин чыгарсаңыздар мага дагы жардам болот эле. Көпчүлүккө маалым болгондой, айрым массалык маалымат каражаттарында Кыргызстанда журналисттерге карата кысым болуп жатканын, алар айыпсыз кармалып, камалганын айтып келишет. Мындай маалыматтардан улам бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүнө дал ушундай пикирлерди жаратууда. Деген менен журналисттин мыйзамга каршы жасаган аракеттеринен анын статусу жоопкерчиликтен куткарып калбайт. Ал эми күч түзүмдөрү кармоодон мурун кылдат иликтөө тергөө амалдарын жүргүзөт эмеспи? Далилдүү фактылар аныкталгандан кийин чечим кабыл алынары айтпаса да белгилүү. Государственный комитет национальной безопасности или органы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети же коопсуздук органы эч качан жөнөкөй жана күнөөсү жок жаранды кармабайт. Бул биздин антыбыздан да жогору турат. Биз эч качан күнөөсүз жаранды кармаган деңгээлге чейин түшпөйбүз. Пустимся того, чтобы там задерживать невиновного человека. Айрым ЖМКлар Кыргызстанда сөз эркиндиги жок деп жар салып келет. Бирок салыштырмалуу сөз эркиндиги жогору деп бааланган АКШда да андай эмес. Жакында эле ABC News телеканалы Дональд Трампка зордуктоого байланыштуу жала жапкан үчүн $15 миллион төлөп бермей болгон. Телеканалдын алып баруучусу Дональд Трамп тууралуу баяндаган үчүн өкүнүп жатканын кайрылуу аркылуу да билдирген. Салыштырмалуу Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да белгилейт. Ал парламентаризмдин бешиги делген Улуу Британиянын парламентинде журналисттер массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү отурган жерди тосуп коюшканын мисал келтирет. Алар депутаттарды чакырып суроо бере алышпайт. Депутаттар башка жол менен чыгып кетишет. Мына ошондой өлкө сөз эркиндиги боюнча бизге баа берип жатат. Бизде каалагандай чакырып суроо бере алышарын да белгилейт. Кыргызстанда сөз эркиндиги жок, сөз эркиндиги төмөндөп кетти деп ар кандай индекстер менен көптөгөн эл аралык уюмдар бизге баа берип атат. Мына ушул туура эмес экенин мен айтып коеюн. Мына бул жерде биз эң маанилүү документти карап атканыбызга карабай, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү ар бир депутатты каалагандай чакырып алып суроолорун берип атат тигил жерде. Бул көрүнүш мына
парламентаризмдин бешиги деген Улуу Британияда дагы журналисттерге массалык маалымат каражаттарына аркада отурган тосуп койгон. Айнек терезе менен. Алар суроо бере албайт, чакыра албайт. Чыкканда дагы депутаттар башка жол менен чыгат, контакт болбойт. Мына ошондой өлкө бизге баа берип атат бүгүнкү күндө индекс түшүп кетти деп. Мына сөз эркиндиги. Каалагандай чакырып, каалагандай суроолорун берип атат. Ошон үчүн урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, сиздер дагы ошондой бизге айтылган, биздин өлкөбүздө сөз эркиндигин абалын айтылган учурда өзүңөрдүн үнүңөрдү чыгарып коюшуңар керек. Ал эми Кыргызстанда мамлекет башчы арыз менен сотко кайрылмак тургай журналисттерди түшүнүксүз, аныкталбаган маалыматтарды чыгарбай, факты менен сүйлөөнү суранып келет. Бирок мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке байланыштуу чындыкка коошпогон, иликтөө сыяктанган материалдарды жарыялап турган бир нече маалымат булактары да жок эмес. Бул бийлик болсо элдин кайдыгерлигин колдонуп, Кыргызстандын жерлерин таркатканга улантып жатат. Технология тездик менен өнүгүп жаткан учурда социалдык тармактарда да фейк маалыматтар көбөйдү. Алардын чын төгүнүн аныктоо карапайым калк үчүн кыйынчылык жаратат. Анткени айрым маалымат булактары карама каршы жаңылыктарды чыгарат. Мындан улам журналист суроолуу маселенин аныкталган, ишенимдүү жообун жалпыга маалымдашы керек. Коомчулукту манипуляцияга төртпөй, көрүүчүлөр өздөрү чечим кабыл алгандай шартты жаратыш абзел. Мамлекет башчысы да мына ушуга чакырыктарды таштап жатат. Ал эми сөз эркиндиги болсо болуп келген бизде, жана мындан ары дагы боло берет. Бир гана суранычым, сөз эркиндиги менен ушак айыңды, жалган маалыматтарды, бирөөнүн аброюна далилсиз шек келтирүүнү, анан эң негизгиси элди массалык башаламандыкка чакырууну сөз эркиндиги менен алмаштырбасаңыздар деп суранып кетет элем. Сөз эркиндиги Кыргызстанда болуп келген жана боло берет. Аны чектегенге да негиз жок. Бирок сөз эркиндиги деп эле коомчулуктун арасына бүлүк салууну, адам аброюна шек келтирген жалган жала маалыматтарды таратууга болбойт. Ар бир жаран статусуна карабай, мыйзам алдында жоопкерчиликтүү экени да эскертилип келет. Ошондон биздин журналисттерге Кыргызстанда толук бойдон эркиндик бар. Эмнени жазса жаза берсин. Бирок Кыргызстанга бүлүк салбаш керек да. Ошон үчүн бүлүк салгандарды биз тартипке чакырдык, мындан ары да чакырабыз. Керек болсо жакында мына силер мыйзам кабыл алдыңар окшойт эмес, жанагы абройго шек келтирүү боюнча деп, же кабыл алып атасыңар болчу, мен азыр эсимде жок. Ошол эгер кабыл алынып кала турган болсо, анда аброюбузга шек келтирди деп дагы буларды биз тартипке салабыз. Мен сиз отурган жериңизден эле сизди ата жотоңузду өзүңүздү кошуп эле сөгүп кирсе биз айтасыз да, бул жинди болуп калганбы деп туурабы? Журналисттерге да ошондой талап болуш керек да. Бир дагы мамлекетте кол тийгиз мыйзам жок. Коомчулукта катуу кабарланган кармоолордон улам эч кимге ырайым кылууга негиз жок экенин өлкө жетекчилери тарабынан да эскертилип келет. Мыйзамсыздыкка барган жөнөкөй жарандан тартып, министр, депутат, даражалуу чиновниктин тууганы болсо да жоопкерчиликке тартылат. Но я никого шадить не собираюсь. Кто бы то ни был. Мен эч кимге ырайым кылайын деп турган жокмун. Ким болсо да, менин жакын адамдарым, уулум, агаларым, ким болбосун мыйзам бузуу менен мага келип калса, аларды камайм. Бул менин принцибим. Попадет, я их посажу. Это мой принцип. Мамлекеттин өнүгүшү ар бирибиздин колубузда. Ал үчүн талыкпаган эмгекти талап кылат. Өлкөдөгү инфраструктураны жакшыртуу, завод, фабрикаларды ачуу, жумуш орундарын көбөйтүү, айлык маяналарды көтөрүүгө биргеликте аракет кылуу зарыл. Ага президент болобу, депутат, дарыгер, мугалим, айдоочу, журналистпи, айтор ар бирибиз чынчыл, чын дили, абийири менен жоопкерчиликти сезип, кылган ишине татыктуу баа бергенди үйрөнгөндө гана жете алабыз. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Бейшембиде Европарламенттин 492 депутаты колдоп, Кыргызстандагы адам укуктары боюнча тынчсызданган резолюция кабыл алганы маалым. Анда Кыргызстан адам укугун коргоо жана демократия жолунан кетип жатканы айтылат. Европа депутаттары Кыргызстанда эркин медиаларга, саясий оппозицияларга, журналисттерге, блогерлерге жана жарандык активисттерге басым болуп, камалып жатканына кабатыр болуп жаткандыктарын билдиришкен. Ал эми Тери Мариани Европа парламентинин жыйынында Кыргызстанды коргоп, парламенттин резолюциясы өлкө эгемендигинин негизги принцибине шек келтирип жатканын айтып чыкты. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги дагы расмий билдирүү жасап, Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарына басым жасап жаткан аракети катары баалай тургандыгын билдирген. Учурда бул боюнча өлкөдө түрдүү саясий пикирлер орун алып жатат. Толугураак кийинки материалда сөз болот.
C'est donc désormais au tour du Kirghizistan de subir les foudres d'une... Европарламент Кыргызстандын эгемендигинин негизги принцибине шек келтирүүдө. Парламент Страсбургда отуруп алып, демократиялык мамлекет болгон Кыргызстандын ички чечимдерин талкуулоого же комментарий берүүгө укугу барбы? Добуш сатып алуу менен өз өлкөсүндө айыпталып жаткан Темирбек Султанбековдун иши боюнча эч кандай далилдерибиз жок туруп, мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү биздин принциптерге туура келбей калат. Мындай өңүттөгү пикирди Франциянын Европарламенттеги депутаты Тьерри Мариани парламенттин жыйынында билдирген. Бул дебаттарда Евробиримдик өзүнүн өлкөсүндө добуш сатып алуу боюнча айыпталып жаткан адамды курмандык катары көрсөтүп жатат. Бул Брюсселдеги Катаргейт же Кыргызстандагы окуя болбосун. Социалисттер көпчүлүк учурда коррупциялык иштерге аралашкан учурлар болууда. Ошондуктан биздин бул жердеги талкуу эл аралык кызматташуу жана өз ара урматтоо рухуна туура келеби деген суроо жаралат. Биз Страсбургда отуруп алып демократиялык өлкө болгон Кыргызстандын чечимине кийлигишкенге укугубуз барбы? Темирлан Султанбековдун иши боюнча биздин колубузда эч кандай далилдер жок. Мамлекеттин суверендүүлүгүн сыйлоо башка принциптерден жогору болбошу керек. Биз башка өлкөнүн саясатына кийлигишпөө принциптерин колдонбой жатып, демократиянын жана адам укуктарынын коргоочулары болуп көрүнбөшүбүз керек. Dans les affaires des autres nations, l'Union européenne devient de plus en plus ce qu'elle a toujours voulu éviter, une puissance interventionniste et néocoloniale. Малым болгондой бешеминде Европарламенттин 492 депутаты Кыргызстандагы адам укуктарына тынчсызданган резолюция кабыл алган. Анда Кыргызстан адам укугун коргоо жана демократия жолунан кетип атканы айтылат. Европа депутаттары Кыргызстанда добуш сатып алуу фактысы менен кармалган Социал-демократтар партиясынын абактагы лидери Темирлан Султанбековдун күмөндүү жүйөө менен кармалганын жана массалык башаламандыкты уюштуруу боюнча күнөөлүү деп табылган журналисттерге, жарандык активисттерге басым болгонун айтып, кабатырлануусун билдиришкен. Европарламенттеги депутаттардын бул ишке кийлигишке вообще түздөн түз мен ойлойм алардын акысы жок. Себеби ар бир мамлекет өзүнчө суверендүү мамлекет болгондон кийин өзүнүн мыйзамынын негизин иш алып барыш керек. Өзүнүн мыйзамынын негизинде актайбы, жактайбы, күнөөлөйбү, же болбосо абакай десеби мыйзам бар бизде. Ошол мыйзам иштейт. Ошол аларсыз эле, алардын кийлигишүүбүздө эле эгерде күнөөсү жок болсо, мезгил келгенде сотко барганда булар бошонуп чыгат. Алар биздин өзүбүздүн жарандар. Алардын укугун коргошубуз керек. Биз аларга эч кандай тескери пикир, жаман ой жок. Аны карыздык кылып сот чечет ал маселени. Да, биз муну көңүлгө албашыбыз керек. Мамлекеттин жетекчилери деле, жергиликтүү бийликтегилерге деле айтып кете турган нерсе, элдин арасында деле муну көңүлгө албаш керек. Себеби мамлекеттин өсүшү, алдыга жылышы, мен ойлойт элем билде Кыргызда болгон бир ички немеби деп, кызганыч деп. Жок, андай болбойт экен. Мамлекет канчалык алдыга жылып, кичине бир уйкудагы кыздай ойгонуп бир жакшы нерсеге келе баштаса эле көрө албастык деген нерсе пайда болот экен. Эмне үчүн биздин жакшылыктарыбызды айтыша албайт ошол Европарламентте? Эмне үчүн кылынып аткан нерселерди айта албайт? Эмне үчүн экологияга кылынып аткан жакшы нерселерди айта албайт? Только ушу жаман гана жактарын болгондо дагы жергиликтүү кеңешке деген бул уят нерсе Европарламенттин ушуга чейин деңгээлин түшүп кетиши. Алардын өзүндө болуп аткан нерсе канча нерселер бар. Жанагы лесбиянка деп атабыз, демократиясын өздөрүндө деле туура кабыл. Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн жетекчилигибиз бар, өзүбүздүн күч органдарыбыз бар, өзүбүздүн бардык мыйзамдардын негизинде колдонулган ушу шайлоо мыйзамыбыз бар. Ушулардын негизинде өтүп жатат. Сотрудники МВД нападают на родителей Султанбекова. Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоонун алдында Социал-демократтар партиясы тарабынан добуштарды сатып алуу фактыларын аныктаган. Партиянын өкүлдөрү жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамдарын бузуу менен шайлоочуларга 1,5 миллион сомдон ашык акча таратышкан. Тергөө иштеринин жүрүшүндө партиянын лидери Темирлан Султанбековдун тиешеси бар экендигин тастыктаган акча каражаттары, материалдар жана техникалар алынган. Кармоолорго добуш сатып алуу фактысынын аныктай турган далилдердин эки жаранын билдирүүсү, ошондой эле партиянын жетекчилеринин мыйзамсыз иштерге катыштыгы бар экендигин көрсөткөн аудио жазуулардын болушу себеп болгону белгилүү. Ну, ведомость же надо сдать, уже все сдают. Где ваши ведомости? Сколько людей уговорили, телефоны? Все, я понял. Там шаблоны он должен был дать, или там надо свой может там спокойно этот листок написать? Бир адам эч качан күнөөсүн мойнуна албайт. Күнөөсүн эч качан алган дагы эмес. Бул Кыргызда болобу же башка Европа мамлекеттеринде булар дагы өздөрүнүн чындыгын айта беришет. Бирок
биздеги ачык айкындуулук жок дегенге ошол Султанбековго мен айтат элем да, ошонун ошол түрмөдө жаткан жерден болсо, ИВС'те жатат, ошол жерден чыгарылып аткан Facebook'тарга жазып атат, каттарды чыгарып атат. Бул деген ачык айкындуулук. Бул деген өзүн өзү көрсөтүүсү, мына бир нерсе деп айткан жок аны. Өзүнү андай бир чоң саясатчы катары эсептеп кылып аткандан кийин, ар бир саясатка аралашкан адам чоң бир кичине өзүн мен кичинекеймин же эми келатам же деп эсептебеш керек да. Жыйынтыгында Ирина Карамушкина, Роза Турксевер жана Темирлан Султанбеков 2 айга камалган. Бүгүнкү күндө укук коргоо органдары тарабынан тергөө иштери мыйзам чегинде жүрүп, шектүүлөргө эч кандай басым болгон жок. Темирлан Султанбеков кармалгандан бери адвокаттар менен 18 жолу жолуккан. Ошондой эле ага кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун кызматкерлери, акыйкатчы институтунун өкүлдөрү жана жазык аткаруу тутумунда мыйзамдардын сакталышын көзөмөлдөө боюнча прокуратура кызматкерлери барышкан. Мындан сырткары медицина кызматкерлери анын ден соолугунун абалын үзгүлтүксүз көзөмөлдөп жатат. Агалай кыргыз тарап айыпталуучунун бардык укуктарын жана Темирлан Султанбековго карата бардык процессуалдык нормалардын сакталышын камсыздаган. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги билдирип, Европарламентке Кыргызстандагы адам укуктары жаатында, атап айтканда Темирлан Султанбековдун иши боюнча кабыл алынган резолюция боюнча расмий билдирүү таратты. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясын Кыргызстандын укук коргоо жана сот органдарына басым жасап жаткан аракети катары баалайт. Ошондой эле Европарламенттин депутаттарынын диалогту күчтүү позициядан өткөрүүгө умтулуусу Кыргыз Республикасынын эгемендигине шек туудурат жана Кыргызстан менен Европарламенттин ортосунда акыркы 10 жылдыкта калыптанып калган кызматташтыкка жана өнөктөштүккө доо кетирет. Дипломатиялык мекеме Кыргыз тараптын өз ара урматтоо жана ички иштерге кийлигишпөө принциптерине негизделген ачык жана тең укуктуу диалогко даяр экендигин дагы бир жолу баса белгилейт. Европарламенттин Кыргызстандагы адам укуктары жаатындагы резолюциясы боюнча Жогорку кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева да пикирин билдирди. Ал Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө комментарий берди. Кыргызстан башка мамлекеттерде орун алып жаткан окуялар боюнча резолюция кабыл албайт жана башка өлкөлөрдүн ички иштерине кийлигишпейт. Мен Жогорку кеңеште депутат болгон жылдарда бир да жолу бул өңдүү резолюциялар кабыл алына элек. Тышкы иштер министрлигинин Европарламентке расмий түрдө жооп бериши биздин дипломаттардын мамлекеттин тышкы саясатын жүргүзүүнү мыкты билеринен кабар берет. Бейле кетсек, Европарламенттин кезектеги жыйыны кече 19 декабрда өткөн. Анда адам укуктары абалы тууралуу маселелер көтөрүлгөн. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы. Бишкек медиасы Бишкек жылуулук электр борборуна республикалык бюджеттен 1 миллиард сом насыя алуу демилгесин көтөрдү. Мэр Айбек Жунушалиевдин тиешелүү сунушу шаардык кеңештин сайтына жарыяланды. Мэр Бишкек жылуулук борбору азыр өтө оор финансылык кырдаалда турганын, ушундан улам насыя алуу керектигин белгилеген. Мэрия насыяны жеп өндүргөн жылуулук жана электр энергиясын сатуунун эсебинен чыгымдарды өздүк нарыкка кошуу менен төлөөнү пландаштырууда. Кредит 5 жылга алынат. Кыргызстандагы эң ири бул жылуулук борбору 1960 жылдары курулган. Шаардагы имараттардын 60%га жакынын тейлейт. Жепте жалпысынан 15 отказан бар. Жалал-Абадтагы номер 4-чү алтын балалык бала бакчасынын дарбазасынын алдына жаңы имарат курулабы. Бул суроо көпчүлүк ата-энелерди жана бакча жетекчисин ойго салды. Анткени бакчанын алдындагы жер тилке менчиктештирилип кеткени айтылган. Мындан улам ата-энелер жергиликтүү бийликке кайрылып кат жазышкан. Муниципалдык менчик башкармалыгы бул маселени чечүү аракеттери көрүлүп жатканын кабарлады. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бар жогу тосук болуп калат бакча. Жалал-Абадтагы номер 4-чү алтын балалык бала бакчасынын алдында жаңы курулуштар салына баштады. Анткени бакчанын короосунан сырткаркы жер аянттары Ал Тургай Далушул дарбазасынын алдыдагы жеке менчикке берилип кеткени кабарланууда. Бакчанын кирип чыгуучу жолу жеке менчикте турганын мекеменин жетекчиси 1 ай мурда билгенин айтты. Анан ушул ноябрь айынын 25-леринде бир жигит келип кайрылды. Мен ушул жерди Мынол жерди деди, аты жөнүн сурасам айтпады. Мунун бардыгы меники, мен сатып алганмын. Мен келип курулушту баштаймын. Силер биз кантебиз, каерден эметебиз, биз кирди чыкты керек да бизге десем, тиги чекедеги баягы мусор турчу кампалардын жана ошол жерден кирип чыгасыңар, мен билбейм, мен жерим деп калды.
саат 4 чамасында келген болчу, ата-энелер да ушул жерден кирип чыгып аткандан эмне кылабыз, кайрылыш керек, кантебиз тиги бу деп калышты. Ата-энелер чогулушун өткөрөлү, тияк бияка кайрылбагыла, өзүбүздүн мээрибиз бар, чечип бир жакшынакай кылып бул маселени дедик. Бул окуядан 2 күн өтүп, ата-энелер жергиликтүү бийликке кат жазып, ага 105 киши кол койгондугун бакча жетекчиси билдирди. Ал катка мэриядан жооп келип, маселе боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы маалым болгон. Урмат Таштанова, эгер дарбазанын алдына курулуш түшсө, имараттын айланасы жабылып калаарынан тынчсызданууда. Бакчанын айланасы бүт эл жашаган үйлөр менен, дубалдар менен, пескоблоктор менен тосулган да, шамал кирбейт. Азыркы күндө эрте күн батат да, күн деле тийбей калып атат могу зданиеден мисалы үчүн. Анан келип туруп бул жер алган ээси өзү каалагандай курулуш куруп, бул да 2 этаждуу балким здание куруп салса, могул жер деген тосук бакча болуп калат го. Андай бакча болбосо керек менимче. Бар жогу туюк тосулган бакча болбосо керек. Анан дагы бир жолу бул жер пожар, өрт коопсуздугуна керектелүүчү жолда кирип чыгып туруш керек. Анан бул жерден тамак аш балдарга келген продуктлар да кирип чыгат. Бала бакчанын алдындагы курулуштар боюнча шаардык билим берүү бөлүмү дагы буга чейин мэрияга кайрылган. Султан Ибраимов көчөсүнүн боюндагы, тактап айтканда, бакчанын алдындагы курулуштар мыйзамдуу экени кабарланган. Алар мыйзамдуу берилгендиги үчүн биз эч нерсе кыла алган эмеспиз. Бирок азыркы учурда ошол көйгөй болуп атат да, бизге. Баратанын орду да берилип кеткен деп атат да. Батыш тарабы дейбизби, ал жакта мектеп бар, мектеп жайгашкан. Ал эми чыгыш тарабында элдердин үйлөрү бар. Ал уже киргенге болбойт да. Мына башка ал жерге кире турган жол жок да. Эгерде ал жабылып калса, бала бакчага киргенге мүмкүнчүлүк болбой калат да. Шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы жер тилке бала бакча салына электе жеке колго өткөнүн айтты. Ал эки тараптын мамлекеттик каттоодон өткөнүн тастыктаган документтерин көргөзүп, бул маселени чечүү аракеттери көрүлүп жатканын белгиледи. 42 чарчы метр жер бөлүкчөсү ушу 2009-жылы Жалал Абад шаар мэриясынын 2009-жылдагы 531 сандуу токтому менен Адишо аттуу жаранга аукциондун шарты менен сатылган экен 2009-жылы. Ал садик болсо 2013-жылдан тартып 21-орто мектептин жер бөлүкчөсү 2-1-дикке бөлүнүп, анан садик куруу иш аракети жүргүзүлгөн. Ошонун негизинде садиктин кирүүчү жолу ошол жеке менчик ушу 42 чарчы метр жер тилкесине туура келип калган азыркы учурда. Аталган маселе Жалал Абад шаардык кеңешинин сессиясында дагы көтөрүлгөн. Шаар башчысы ар бир курулушту текшерип чыгууну тапшырган. Ошо бала бакчанын боюндагы, дарбазанын сыртындагы бүт немени, мыйзамсыз курулуштарды бузгачы. Номер 4 алтын балалык бала бакчасында бүгүнкү күндө 130 бала тарбияланат. Мекеменин жетекчиси бакча мындан 10 жыл мурда курулганын билдирди. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Жогорку кеңештин депутаты Талайбек Сарбашев сынактан 2 жолу үй утуп, бирок аларды ала албай жүргөн мугалим Илгизбек Шамырзаевке батир белек кылды. Бул тууралуу ал Фейсбуктагы баракчасында билдирди. Октябрь айында Илгизбек Шамырзаев Ош шаарында өткөрүлгөн сынактарда 2 жыл катары менен бир бөлмөлүү батир утуп алганын, бирок сынактын уюштуруучулары убада кылынган үйлөрдү бере электиги, мугалимдердин өзү ижарага алган батирде жашап жүргөнү тууралуу маалымат тараган. Сынактардын бирин Оштун мэриясы өткөрүп, батирди демөөрчү болгон Эмаком компаниясы бермек. Ал эми батирдин сертификатын Оштун мэри болуп турган Талайбек Сарбашев тапшырган. Илгизбек Шамырзаевдин батир ала электиги белгилүү болгондон кийин Сарбашевга коомчулук тарабынан сындар айтылган. Мындан улам ал Шамырзаевдин батир маселеси чечилбесе өзү үй алып берерин убада кылган. Айтканындай, Сарбашев мугалимге бир бөлмөлүү батир белек кылып, жаңы конучка көчүп кирген мугалимдин үйүнө барып келген. Илгизбек Шамырзаев Сарбашевга белеги үчүн ыраазычылык билдирди. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жаңылыктар мындашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздерге көңүл бурасын. Саламатта туруңуздар.